Барыңыздарга салам достор, менин атым Гүлкайыр Курмушуева, Ош мамлекеттик университетинин студентимин. Азыркы учурда Евразия улуттук университетинде кош диплом программасынын 3-чү курсун аяктап жаткан учурум. Жатакана жаңы жашоо. Гүлкайыр бөлмөдө эки тайпалашы менен турат. Бул жер алардын убактылуу ордосу болгону менен чогуу тамак жасап, сабакка даярданышат. Бул бөлмөдө эки кыз менен чогуу жашайм. Алар деле Ош мамлекеттик университетинин студенттери, өзүмдүн эле группалаштарым болот. Эртең менен студенттик ашкананын менюсу ар кандай болот. Бирде куурулган жумуртка, бирде жөнөкөй роллтон. Гүлкайыр үчүн эң башкысы таңды күч топтоп баштоо. Бул ага кадимки эле адат болуп калган. Окуудан тургандан кийин эртең мененки тамакты калтырбай жегенге аракет кылам. Көбүнчө бул жумуртка, эми студент болгондон кийин роллтон жеген күндөрүбүз деле болот. Гүлкайыр чет жерде жүргөндө апасын, Ошту, үйдүн тамагын сагынат. Бирок чет өлкөдө окуганына жана бул мүмкүнчүлүктү Ош мамлекеттик университети түзүп берип жатканына ыраазы. Кээде ата энемди сагынам, Ошту сагынам, Суламантоого чыккым келет. Майдамантыны сагындым. Бирок ушундай мүмкүнчүлүктү Ош мамлекеттик университети түзүп бергенден кийин туура жакка пайдаланууга аракет кылып жатам. Евразия улуттук университетинин 7-чи жатаканасында Кыргызстандын жогорку окуу жайларынан келген студенттер жашашат. Башында бири-бирин тааныбаган жаштар азыр сабакты чогуу окуп, чогуу тамак жасап, бири-бирине колдоо көрсөтүп, достошуп кетишкен. Эл аралык студенттер ушул жерде Евразия улуттук университетинин башын бириктирип, бир университетте, бир түндүктүн астында дейбизби, өзүбүздүн терминология менен айтканда, биримдикте, ынтымакта окуп, аны менен чогуу жатакананын жашоосун дагы көрүүгө болот бул жерде. Мекен алыста болгону менен ал дайыма жүрөктө. Бул ыр туулган жерин сагынып жүргөн кыргызстандык студенттердин салтка айланган чыгармасы. Жатакананын ашканасы өзүнчө эле окуя. Бул жерге кимдер гана келбейт. Ар кайсы жактан чогулгандар бир казанда дос болуп кетишет. Бүгүн кыздар манты, балдар болсо аш басып жатышат. Апа деген сөз ар бир студент үчүн өзгөчө. Кимдир бирөө тамак жасап жатып апасын эстейт, башкалары ыр менен сагынычын билдирет. Ал барам сизге ак жолу, колума тийсе айрыгым. Жыйырмадан ашык улут жашаган бул жатаканада ар бир улуттун өзүнүн даамы, жыты жана жылуулугу бар. Бир ашканада эфиоп кофеси, корей кимчиси, афган ашы да бар. Студенттер жатаканада бир үй бүлө болуп калган. Бирөөсү бул жерди ыңгайлуу десе, айрымдары жаңы маданиятты үйрөнгөнүн айтат. Бирок баары үчүн жаңы достуктун, жаңы турмуштун башталышы болгон. Евразия улуттук университетинде 26 миңден ашуун студент окуйт. 2,5 миңден көбү чет жактан келгендер. Ар улут, ар тил, ар мүнөз бар. Бирок бардыгынын максаты билим алуу.